жаңылыктар топтому. Саламатсыздарбы, жаңы сааттагы соңку жаңылыктар менен микрофонду Алтынай Айрыспай кызы. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Каракол шаарында 18-21 май аралыгында экстремизм, терроризм жана үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча Ысык-Көл, Нарын облустарынын пробация органдарынын кызматкерлерине тренинг өтүп жатат. Анда эки облустун пробация органдарынын кызматкерлери пробациянын кардарлары арасында экстремисттик жана террористтик топтор азгырып жалдоо түрлөрүн жана механизмдерин, диний кылмыштар үчүн соттолгон пробациянын кардарлары менен иштөө спецификасын үйрөнө алышат. Бул туурасында бизге Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин директорунун орун басары Данияр Калматов кеңирээк маалымдайт. Башкармалыкта биз тренинг өткөрүп атабыз пробация боюнча. Ошо биз өзгөчө мындай бизде кардарлар бар. Диний экстремист жана террористтик боюнча соттолгондор. Ошо кардарлар менен мындай өзгөчө иш жүргүзүш керек. Ошол үчүн биз азыр бүгүнкү күндө өзүбүздүн кызматкерлерди ошо бүт тажрыйбалуу адистерди алып келип, ошо үйрөтүп атабыз да. Кандай иштеш керек, социалдык, психологиялык сүрөттөмөсүн жасаш керек, кандай алар менен сүйлөшүү жүргүзүш керек, кандай категорияга бөлүш керек аларды. Ошолорду бүт биздин ушу Бишкектен алып келген адистер үйрөтүп жатат. Адистерибиз УКМКдан кызматкерлери, ошондой эле Ички иштер министрлигинин теологиялык бөлүмдөрүнүн орун басары, ошондой эле Манас университетинин теологиялык факультетинин доценттери келген. Ошондой эле дагы башка мындай күчтүү тажрыйбалуу адистер биз менен чогуу келген да. Иш-чара департамент ДИМ жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан 2021 жылдын 25 январында түзүлгөн диний экстремисттик жана террорчулук мүнөздөгү кылмыштар үчүн соттолгон пробациянын кардарлары менен иштөө боюнча биргелешкен иш-чаралардын планын ишке ашыруунун алкагында өткөрүлүп жатат. Ошондой эле 2021 жылдын 20 майында пробациянын кардарларына исламдын багыттары жана Кыргызстанда иш жүргүзүүгө тыюу салынган диний уюмдарды кантип таануу, экстремисттик жана террористтик топторго катышууга чакырууга каршы туруу, диний экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү кылмыштар үчүн жоопкерчилик тууралуу, ошондой эле террористтик уюмдарга жана секталарга тартуунун кесипеттери тууралуу айтып беришти. Бул туурасында бизге Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын подполковниги, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча атайын кызматынын өкүлү Манас Аманбаев буга токтолду. Азыркы учурда бул багытта биз жалпы Кыргызстан аймагында диний кырдаалды жөнгө салуу жана диний экстремисттик террордук уюмдарды алдын алуу багытында эң чоң профилактикалык иш-чаралар жүргүзүп келебиз. Ал профилактикалык иш-чараларды семинар, тренинг, жолугушуу, кандайдыр бир окутууларды жүргүзүү менен коомчулукка, жарандарыбызга жеткирүү максатында, маалымат жеткирүү максатында иш алып барабыз. Себеби биздин анализ, биздин жүргүзгөн ишмердүүлүк боюнча экстремисттик жана террордук уюмдарга көпчүлүк учурда маалыматтын жетишсиздигинен жана диний деп коебуз, диний сабатсыздыктын негизинде кабыл калгандарын байкап жүрөбүз да. Ошол себептен эң негизги максатыбыз биз жарандарыбызга же болбосо ошо дин чөйрөсүнө кызыккан биздин жарандарыбызга туура маалыматты жеткирүү жана мамлекетибиздин диний чөйрөдөгү саясатын кеңири түшүндүрүү максатында иш алып барылат. Ал эми бүгүнкү күндө Ысык-Көл областы боюнча айта турган болсом, Ысык-Көл областында негизинен ушул якын инкар кыймылы бар. Сот тарабынан 2016 жылда тыюу салынган. Ушул якын инкар кыймылы боюнча көбүрөөк алдын алуу түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп келебиз деп айтсам болот. Себеби бул жаатта эң башта ушул кыймыл ушул Ысык-Көл областында пайда болгон. Ысык-Көл областынан чыгып, андан ары Кыргызстандын бүткүл областтарына тарай баштаганда. Маалымдап өтсөк, Кыргызстанда иштөөгө тыюу салынган уюмдардын тизмесине ылайык бүгүнкү күндө 21 уюм террористтик жана экстремисттик деп таанылган. 2021 жылдын 17 майына берилүүчү маалыматка ылайык пробация органдарынын эсебинде бүткүл Кыргызстан боюнча диний ырастоосу бар анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгон 120 адам турат. Маалымдап өтсөк, аталган тренингти Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти Бириккен Улуттар уюмунун биргелешкен өнөктөштүгүнүн алкагында Европа биримдиги каржылаган Азияда зомбулукту, экстремизмге каршы туруктуулукту жогорулатууга Бириккен Улуттар уюмунун долбоорунун колдоосу менен пробациянын кардарларынын арасында экстремизмди, терроризмди жана үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу максатында аталган иш-чара демилгеленип ишке ашты.